Москвада өзбек-кыргыз мигранттар мушташып, 3 бычактан оор жаракат алган. Мекеменин маалыматына караганда жаңжал 1-январга караган түнү Текстильщики метрополитениндеги Грай-Вороновская көчөсүндө болуп, ага Өзбекстандын 3 жараны жана Кыргызстандын 10 жараны катышкан. Мушташ учурунда бир нече адам бычактан оор жаракат алышкан. Алардын 2 Өзбекстандын, 1 Кыргызстандын жараны деп билдирди Булак. Алдын ала маалыматтарга караганда чырдын чыгышына жеке кастык себеп болгон. Жаңжалга катышкан Кыргызстандын 9 жараны милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, аларга чет өлкөлүк жаран же жарандыгы жок адам тарабынан Орусиянын аймагында жүрүү режимин бузуу беренеси боюнча административдик протоколдор түзүлдү. Бул беренеде Орусиядан чыгаруу менен 5-6-7 миң рубльга чейин айып пул салуу каралган. Жолборс Жоробеков президент Садыр Жапаровдун креативдүү заманбап демилгелерин колдойлу. Жолборс Жоробекович саясий кырмыштарга жык толгон 2021 аяктады. Сиз үчүн бул жыл эмнеси менен эсте калды? Өтө кыска айтканда, президентти алмаштырдык, жаңы конституцияны кабыл алдык, жаңы парламентти шайладык, бийликтин табияты өзгөрдү. Бизде эле эмес, дүйнөдө да өзгөрүүлөрдү байкай алдык. Пир туткан батыш өлкөлөрү өздөрү жинди болуп кетишти. Демократиябы, олигархиябы, аристократиябы, авторитардыкпы же тоталитардыкпы баары чарчады. Элдин турмушу оңолсо эле болгону деп калдык. Кыргыздарга чынчыл, акыйкат жана ичип жебеген, өз көмөчүнө күл тартпаган, бардыгына тегиз караган бийлик керек. Президент Садыр Жапаровдун жүргүзүп жаткан саясатын кандай баалайсыз? Алгачкы басыгы жаман эмес, жакшыны жакшы деш керек. Бизде азыр дөңүнөн эле жаман дегендер көбөйүп кетти. Ал эле эмес, айрымдар бул дүйнөгө жаралып калганына капа. Бийликтин табияты өзгөрдү деп жогоруда белгилегендей, азыр баарын президент өз колуна алды. Мурдагы президенттер бирдеме болсо эле премьер-министрди курмандыкка чалып, өздөрү кургак чыгып кетишчү. Азыр андай эмес. Андыктан сабыр кылалы, убакыт берели. Ошол эле учурда конструктивдүү оппозиция болушу да шарт. Алар эби жок, курулай сындай бербей, коюлган маселени чечүү жолдорун көрсөтүшсө сонун болот эле. Учурда биз иденттүүлүгүбүздү сактап, батышка эмес чыгышка баш бурганыбыз эффект берет го. Ошол эле капиталисттик, социалисттик базар экономикасынын жакшы жактарын айтып, мамлекетибизди, турмуш тиричилигибизди оңошубуз керек. Өткөн жылы өзүңүз үчүн кандай жаңылыктар болду? Илимий педагогикалык иштерден башка көп жылдардан бери чогултуп, терип-тепчип жүргөн архивдик материалдардын негизинде Исхак Разаков «Улуттун улуу инсаны» аттуу китебим жарык көрдү. Коомчулук тарабынан жакшы кабыл алынды. Кыргыз саясатында 30 жылдан ашуун, ичинде да сыртында да аралашып жүргөн адам катары Кыргызстандын президенттери деген китеп жазуу оюм бар. Ага да материалдар толукталып калды. Аягында айтарым, элге тынчтык керек. Жаман эле жаман дей берсек артка кетебиз. Ошол үчүн Кыргыздын ар бир жараны мамлекет үчүн, өлкө үчүн кандайдыр бир деңгээлде салым кошуп, президенттин креативдүү, заманбап демилгелерин, ойлорун колдойлу, жардам берели, курулай сын айта турган мезгил эмес. Сурат Жылкычиев, Азия Ньюс гезити. Ишеним партиясынан эң көп добуш менен депутаттыкка шайланып келген депутаттардын бири бул Медер Алиев. Ал конституциялык кеңешмеде мүчө катары иштеп, жаңы конституциянын кабыл алынышына көмөк кылган инсандардын бири. Медер мырза, мына депутат болуп келдиңиз. Кайсыл тармактын үстүнөн көбүрөөк басым жасап иштейин деп алдыңызга кандай конкреттүү пландарды коюп жатасыз? Кудай буюрса, максат алгачкы принцип бир эле. Бир гана Кыргызстан элин кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдарды, укуктук ченемдик актыларды кабыл алууну көздөп жатабыз десем жаңылышпайм. Кудай буюрса. Ошо конституция көп өзгөрүүлөр кирбеди. Ошолордун үстүндө дагы мыйзамдарды өзгөртүү боюнча иш алып барасыздарбы? Албетте, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндө сиздер билгендей көп укуктук ченемдик актылар Конституцияга шайкеш келтирилиши керек, коллизиялык нормалары жокко чыгарылышы керек. Мен бир аз кечирим сурайм, үнүм бүтүп калыптыр, кичине оорупчу. Ошого акырыныраак сүйлөшкө туура келип атат. Сиздерге белгилүү болгондой, мурда шаар бийлигинде иштеген бир канча өкүлдөр дагы бүгүн жогорку кеңешке депутат болуп келишти. Алардын бири Балбак Төлөбаев. Саламатсызбы? Көркүн кеңештин төрагасы топ мурдунку. Рахмат. Мына ошондой эле шаардык кеңештин төрагасы болуп иштеген мурда Жаныбек Абиров. Мандатыңыздар кут болсун. Чоң рахмат. Алдыңыздарга кандай максат план коюп, кайсыл тармакта негизинен басым жасап иштейин деген пландарыңыздар бар? Улуулардан баштайлы. Биз азырынча
ойлогон бир 3-4 чоң маселени көтөрө турган маселелерибиз бар болчу, элди аралап жүрүп көрдүк аны бар. Биринчиси мына эки пособия боюнча. Экинчиси жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча. Анан үчүнчүсү Ысык көлдө жанакы хвостохранилище бар, кажется, анан Чолпон Атадагы очное сооружение, ушул чоң маселелер, ушулар боюнча көтөрөйүн деп ойлойм. 7 чакырылыштын курамына маданият өкүлдөрү да кирди. Алардын бири Кочкор шайлоо округунан бир мандаттуу депутат болуп Мирлан Самый-Кожо келди. Мирлан мырза, депутат болуп келишиңиз менен куттуктайбыз. Мына бүгүндөн баштап ант бергенден кийин кандай алдыңыздарга иш план коюп атасыздар? Жумушту эмне менен баштайын деп атасыз? Албетте биз эгемен өлкөбүздүн эртеңи үчүн, эгемендигибиздин эсендиги үчүн жана элибиздин теңдиги үчүн, максаты үчүн, элдин үнү үчүн иштейбиз. 7 чакырылыштын дээрлик жарымын бул жаштар түзөт. 30 жаштан 40 жашка чейинки жаш депутат айымдардын бири бул Динара Ашимова. Динара, саламатсызбы? Мандатыңыз кут болсун. Кандай максат менен депутат болуп келдиңиз? Алдыңызда кандай пландарыңыз бар? Мен туруп алайын, сизге удобно болсун. Эми мен өзү юристмин. 25 жылдык стажым бар. Максаттар чоң. Себеби биздин көп мыйзамдар аткарылбайт. Биринчиден ушу эмнеге аткарылбайт? Себеби каржылоосу чечилбей туруп кабыл алынат. Мен ушу биринчи максатым бул жака келгеним практика түрүндө мыйзамдарды аткарыла турган механизмдарды иштеп чыгып, ошону өткөргүм келип атат биринчиден. Экинчиден эң көйгөйлүү маселелер бул экология, жаратылыш, айлана чөйрө маселеси болуп атат. Мен өзүмө койгон максатым бул сууну сактоо боюнча, абаны сактоо боюнча жана биздин токойлорду сактоо боюнча мыйзамдарды бүт мен мына келердин астында дагы бир сыра кайрап чыктым. Өтө көп мүчүлүштүктөр бар экен, өтө бири-бирине карама каршы келген жерлер бар экен. Ошого көп күчүм ошуга жумшайм башында эле. Анан негизи биздин партиябыз өзүбүзчө чогулуп, улам сүйлөшүп аттык, келип алып раскачка кылып отура бербестен проектлерибиз менен чыгайлык тез арада деп. Анан ушул орусча айтканда, значит, о национальных стратегических решениях деген мыйзамдын аз проектисин иштеп чыктык. Бул эмне жөнүндө? Бул бүт кабыл алынып аткан национальный баягы стратегия бар эмеспи бизде? Ошолордун аткарылбашына ким күнөөлүү болсо, ошолор жооп бериш керек. Ошонун механизмин биз киргизебиз деп атабыз. Биринчи ушу кадамыбыз болот. Араван шайлоо округунан Жалалидин Нурбаев. Саламатсызбы? Депутат келишиңиз менен куттуктайбыз. Сиз ушу Аравандан депутат болуп шайланып келдиңиз. Буга чейин Айланаров айыл өкмөтүндө башчы болуп иштедиңиз эле, элдин турмушун жакшы билесиз дегендей. Мына эми депутаттык ишмердигиңизде кандай алдыңызга максат коюп жатасыз? Assalomu alaykum, жақсыларбы? Мен негизинен мына бүгүнкү 7-чакырылыштын башталышы менен баардык кыргыз элин куттуктап кетем. Эми максатыбыз бул жерге келгенибиз элдин оорун жеңил кылуу. Эми өзүбүз айыл жеринде көп жыл иштегендиктен, айыл жериндеги карапайым элдин көйгөйүн билгендиктен ушул жерде кичине болсо да салымыбыз жакшы жагына кошулуп калар деген ниетте келдик. Кудай буйруп насип кылса, ушул коллегалар менен, чогуу депутаттар менен ушул эл мамлекетибиздин экономикасынын көтөрүлүшүнө, тынчтыгына, бүтүндүгүнө салымыбызды кошобуз деп мен ой максат менен ошо менен